мен жаңа аким болуп келгенде дагы ошо Facebook социалдык тармактардан дагы маселени айтышып, бир базарды оңуна келтирсе жакшы болот эле деген маселени койгон. Ошондон бери комиссия менен 4-5 жолу бар. Ошол жерде таксисттер аким келип калыптыр, аким келбейчү эле деп эле жүрүңүзчү биякта барып көрсөтөлү деп анан бир көлмөк жер бар экен, ошо комнатада болгон көлмөк жерге бадаласап келгиле, кайгап келгиле, ушул жерден аким түзүп өтсүн деп мени мындай какшык менен неме менен айткан. Анан мен айткам, муну мен кылган жокмун. Уялбайсыңар. Ушул жерде таксисттер өзүңөр жүрүп атсаңар, бир машина шагыл таксисттер 5 сомдон чыгалса деле төгүп койсо болот. Ошол жерден эл салып кеткенден кийин ар ким өзүнө шарт түзүп коюш керек да. Ошол жерден акча таап аткандан кийин мындай кирген, баскан, чыккан жеринде жасап кой, мамлекет үчүн, эл үчүн. Бирок ал шагыл төгүп менен маселе чечилбейт. Ал жерде керектүү ирригациялык системалардын баардыгын бүт жааган жамгырлардын, карлардын түшкөн жерлеринен баштап арык менен алып чыгып, чоң арыкка алып чыгуу маселеси чоң туудуртуп атат. Себеби аны кылыш үчүн бүт базардын баардыгын кыршасын өзгөртүш керек. Суу түшө турган сливтердин баардыгын долбоорлош керек. Анан түшө турган арыктан баштап чыгып кете турган арыгына чейин баардыгын кайра жасап, тротуарына чейин жасап бериш керек. Вот ошондо гана бул маселе чечилди деп эсептелинет. Анан частный секторго азыр мамлекетке айыл өкмөт башчысына канчалык деңгээлде тапшырма бергенде деле жеке ишкер чөнтөгүнөн чыгармайынча ал жер бүтпөйт. Жеке ишкер мен аренда акысын болбогон акын алып атам. Мен муну тигин эле кылганга мүмкүнчүлүгүм жок, буга миллион акча кетет экен деп эле кылам, аткарам дейт, бирок жыйынтыгы жок болот. Мен буга чейин канча аким иштеди, канча биринчи секретарлар иштеди, ошол акыбалдагы базар союз учуна курулуп калса эчтеке болбойт болчу. Азыр жеке менчикке өткөндөн кийин бир аз бизде юридикалык жактан кыйынчылык туудуруп атат. Айыл өкмөт башчысы ал жерге жергиликтүү бюджеттен депутаттар дагы, айыл өкмөт башчысы да акчаны бере албайт ал жерге. Маселе ушуда туулуп атат. Качан менчигине өтөт, муниципалдык базар түзөбүз дейбиз. Вот ошол күндөн баштап анан биз ага чейин биз кагаз даярдап алсак, эми 26-жылы кагаз даярдап алсак, 27-жылдан баштап каражат менен табуу, уюштуруу маселесин андан кийин баштайбыз. Стратегиялык планыбызга койгонбуз. Эми базардын тарыхын айта кетсем, базар бул илгертеден бери уюшулган базар экен. Азыркы учурда 3кө бөлүнөт ал жерде. Жалпы аянты 1 гектар 78 сотик. Анын ичинен 61 сотиги бул автобекетке тиешелүү жер. Анан калган сотиктер бул Ош базары менен Абдол базары деп жеке менчикке өтүп кеткен экен. Бул маселе көйгөйдү чечүү жолу биз комиссияны отуруп талкуулап, нары талкуулап, бери талкуулап, базарды көчүрүү жолу менен гана бул маселени чечпесе эч качан да чечилбей тургандай тыянакка келгенбиз. Бул муниципалдык базар түзүү маселеси келип чыккан. Себеби азыр өзүңүздөр билгендей, ошо базардын эле күнчыгыш жак бетинде, түштүк жак бетинде чоң автобаза бар. 3 гектар аянтта турган автобаза бар. Ошол автобазаны алып, ошол жерге бүт райондон чыккан, айылдарга тараган таксистердин баарын ошол жака көчүрүп, кошо соодагерлерди да ошол жака көчүрүү маселесин, муниципалдык базар маселесин түзүү концепциясын иштеп чыкканбыз. Ал концепциясын иштеп чыкканда муниципалдык базарга бир чети дагы жергиликтүү бюджетке дагы аренда акысынан акча түшөт. Жергиликтүү бюджетте ошонун негизинде иш алып барууга мүмкүнчүлүк, анын көзөмөлдөрүнө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эми бул концепцияда 3 гектар жерде азыр 2016-жылы бул жогорку соттон ошо автобазаны утуп алган экен. Мүлк катары турган экен автобекеттин балансында, транспорт министринде. Анан кийин 2021-жылы мамлекеттик мүлк фонду тарабынан атайын өкмөттүн буйругун чыгарып, Кыргыз индустрия ачык акционерлик коомуна өтүп кеткен экен.
Ошол коомго өткөндөн баштап азыр активдүү бир 60 акционерлер бар экен. Калган тизмеси менен бир 300 жакын киши бар экен. Эми анын 70% мамлекетке карайт, 30% ошо акционерлерге карайт. Быйыл өзүңүздөр билгендей, Садыр Нуркодиевич келет деп биз ушул катуу даярданып керектүү презентацияны даярдап атканда ушул базарды көчүрүү маселесин караганбыз. Анын презентациясы, концепциясы ким каалайт десе, биз азыр сүрөтүн дагы Facebook баракчага чыгарабыз. Ошондой кылып туруп жазалы дегенде, бул жерден бир юридикалык түпкүрүн чечмейинче, аны болсо айлык өкмөттүн балансын өткөзмөйүнчө, бул маселени кароо азыр эртелик кылат деп туруп бизди токтотуп коюшту. Бирок биздин өзүңүздөр билгендей, Садыр Нуркодиевич келгенде биз керектүү долбоорлорубузду баарын колдоп берген. Эми жылы Кудай буйруса, аманчылык койсо, ушу Буранов паркын, Тынчтык паркын, стадиондун курулуштарына бир ачылышына келем деп сөз берген. Кудай аманчылык болуп келгенде биз ошого чейин базардын юридикалык жагын чечип, даярдап турушубуз керек. Анан келгенден кийин ошол маселени чечүүгө өтөбүз деген ойдойбуз. Азыр ал жерде акционерлер менен протоколдоп кантип өткөзүп алыш керек, канткенде алар долясын кантип алат деген маселени биз чечишибиз керек болот. Жаңы жылга чейин Кудай берсе бир чогулушубузду пландаштырып атабыз. Бүгүн да түштөн кийин да чыгып туруп алар менен сүйлөшөм. Акционерлердин чогулуштарын кылып, ушул жерден протоколдоп, бир жагына чыгып, мындай кылганда мындай болот. Биз базарга макулбуз, тигиндей болуп кетсе, ошол жактан мындай аренда жерден алабы же тиги түшкөн пайдадан алабы, ошону акционерлер менен отуруп сүйлөшүп такташып, биз сунушубузду айтып, анан кийин чечим чыгарып айлык өткөзүп бериш керек. Жаңы базар курулгандан кийин биз аны көчүрүү маселесин колго алабыз да. Таксистердин баарын ошол жака айдайбыз, базарчылардын баарын ошол жака айдайбыз. Ошол жерге барып жайгашып, ошол жерден үстү жабык, жамгыр жабаган, арыктары бар, суулары бар, туалеттер ыңгайлуу шартта, азыркы жанагы Ош шаарынын мэри уюштуруп аткан базар сыяктуу кылып, жакшынакай жакшы бир концепцияда базар иштеп жатат. Сиз ошо жеке тараптарга өтүп кеткен экен деп атпайсызбы? Ошонун өткөнү өзү негизи мыйзамдуулук эми бир кызыгып көрдүңүзбү? Бул боюнча кызыгып биз улуттук коопсуздук комитетине керектүү документтерди бергенбиз. Алар териштирип атат, бирок качан аны алып алат, кантип алып алат деген маселени азырынча белгисиз. Алар да юридикалык жагын карап атат, бирок мен бул гана имарат эмес, мен өткөндө да чогулушта айттым, 17 жакын имаратты бердик. Убагында мамлекеттин балансында турган жерлердин баардыгы. Эми кимиси канчалык деңгээлде мыйзамдуу, кимиси канчалык деңгээлде мыйзамсыз деген маселенин баарын айланып келип, анан ушулар карап териштирип, мамлекетке өткөзүү маселесин карайт. Анан өткөндөрүн мен кече дагы бир чогулушта бир сөз кылдым. Кызарган жерим бармы, аз болсо кызардым. Азыр архитектура имарат курабыз деп, жаңы имарат. Бул жаңы имарат куруу деген бул райондун борборунда инфраструктуранын өнүгүшү деген сөз. Мындай көрккө бир жакшы нерсеге бөлүнөт деген. Созачта эптеп бир кыпчылган жерде араң таптык. Салык инспекциясы, дагы ким? Аскер комиссариаты өзү болбогон жерде отурат экен, бизге аянтча көбүрөөк болсо жакшы болот эле. 4 организацияга жер таппайбыз. Мамлекет куруп беребиз, шарт түзүп беребиз элге. Жакшынакай архив бар, 5 бар. Куруп берели деп атат, а биз жер таппайбыз. Жердин баарын убагында Советтер Союзунун учурунда кызартып туруп, кантип алып койгон, эми мыйзамдуу алса маселе жок. Кээ бирлер мыйзамсыз алган да. Ошолордун баардыгын азыр кайтаруу маселесин карап